السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахи рахмани рахим. Өткөн жума кутбасында Азирети Усман разияллаху анхунун шейит болгондугу жана козголоңчулар жөнүндө айтылган. Бул тууралуу Азирети Али разияллаху анху кандай иш-аракеттерди жасаган же мындан ары келе турган Азирети Али разияллаху анхунун окуялары жөнүндө Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху маанилүү бир жагдайга көңүлүбүздү бургузуп жатып мындай деп айтат: Силер дагы сахабаларга окшош болгондуктан мен силерге мусулмандардын кандайча ойроң болгондугу жана алардын кыйрашына эмне себептер болгонун тарых баракчаларын айтып бергим келет. Демек силер этият болгула жана өзүңөргө жаңы кошулгандардын таалим-тарбиясы үчүн шарттарды түзүп бергиле. Башкача айтканда тарбиясы туура болушу керек жана аларга диний таалим беришиңер керек. Азирети Усман разияллаху анху убагында көтөрүлгөн фитна чагымчылык сахабалар тарабынан чыккан эмес. Аны сахабалар чыгарышкан дегендер алданып калышкан. Азирети Али разияллаху анхуга каршы да, Азирети Муавия разияллаху анхуга каршы да көптөгөн сахабалардын турганына шек күмөн жок. Бирок мен бул фитнанын негиздөөчүлөрү сахабалар эмес, тескерисинче кийинчерээк келген жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүрүү насип этилбеген жана ал саллаллаху алейхи вассаламдын жанында отурбаган адамдар болушкан деп айтам. Демек мен силердин көңүлүңөрдү бул нерсеге буруп, азгырыктардан сактануунун төмөнкүдөй жолун көрсөтмөкчүмүн. Силер ыйманыңарды улам жаңыланып турушу жана Аллахтан коркууңардын өсүп турушу үчүн Кадиянга көп жана кайра келип тургула. Ал убакта ал разияллаху анху Кадиянда болчу. Башкача айтканда силер жамаат борбору жана халифат менен тыгыз байланышта болгула. Ушундай болгондо гана туура жол менен тарбияланасыңар. Азыркы мезгилде Алла Таала бизге МТА телеканалын берген. Кутбалар дүйнө жүзү боюнча угулат, көрсөтүлөт жана угузулат. Башка программаларда көрсөтүлөт жана угузулат. Ошондуктан тарбия үчүн убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын китептерин окуу менен бирге МТА телеканалы менен байланышта болуу да зарыл. Ошентип халифат менен алакаңар калыптанып, күчөп жана өркүндөй берүү үчүн айрыкча жума кутбаларымды МТА телеканалы аркылуу угуп тургула. Жамал согушундагы окуя жөнүндө Рабаятта мындай деп кезигет. Жамал согушу Азирети Али разияллаху анху менен Азирети Айша разияллаху анханын ортосунда хижранын 36-жылы болгон. Азирети Айша разияллаху анха менен бирге Азирети Талха разияллаху анху жана Азирети Зубайр разияллаху анху дагы болушкан. Азирети Айша разияллаху анха согуш талаасында бир төө минип жүргөндүктөн ал Жамал согушу наамы менен белгилүү. Азирети Айша разияллаху анха ажылык ибадатын аткаруу үчүн Меккеге барган болчу.
Ал ошол жерде жүргөн мезгилде эле Азирети Усман разияллаху анхунун шейит болгондугу тууралуу кабар келген. Умра ибадатын аткарып Мединага кайтып бара жаткан жолдо Сарф жергесинде Убайда бин Абу Салма Азирети Усман разияллаху анхунун шейит кылынгандыгы, Азирети Али разияллаху анхунун халифа болуп шайлангандыгы жана Мединада фитна чагымчылык өкүм сүрүп жаткандыгы жөнүндө кабар берген. Ошентип Азирети Айша разияллаху анха жолдон эле Меккеге кайтып келип, Азирети Усман разияллаху анху үчүн өч алуу жана фитна чагымчылыкты жоюу үчүн адамдарды чогулткан. Азирети Айша разияллаху анха, Азирети Талха разияллаху анху жана Азирети Зубайр разияллаху анхунун жетекчилиги астында көптөгөн адамдар чогулушкан. Чогулган кербен ал жерден Басрага карай жөнөп кетет. Азирети Али разияллаху анху дагы бул кербендин ошол жака кетип бара жаткандыгын билип, Басраны көздөй бет алган. Басра шаарына жетип барып, Азирети Айша разияллаху анха шаар тургундарын өзүнө кошулууга чакырган. Шаар тургундарынын басымдуу бөлүгү Азирети Айша разияллаху анхага кошулушкан. Бирок бир топ адамдар Азирети Али разияллаху анху дайындаган Басра акими Усман бин Ханаевдин колуна баят беришкен. Бул арада эки топтун ортосунда кагылышуулар да болгон. Азирети Али разияллаху анхунун кошууну ал жака барып, Азирети Айша разияллаху анханын кошуунун жанында жайгашкан. Эки тараптан тең элдешүү аракеттери жүргүзүлүп, өз ара сүйлөшүүлөр ийгиликтүү да болуп калган болчу. Бирок түнкүсүн Азирети Усман разияллаху анхуну шейит кылууга катышкандардын айрымдары Азирети Али разияллаху анхунун кошуунуна да кошулушкан болчу. Алар Азирети Айша разияллаху анханын кошунуна чабуул жасашып, натыйжада согуш башталып кеткен. Азирети Айша төө минип жүргөн болчу. Өз жанын аябаган жоокерлер биринин артынан бири төөнүн ооздугунан кармап, шейит боло беришкен. Азирети Али разияллаху анху, Азирети Айша разияллаху анха төөдө отура бергенде согуш бүтпөй тургандыгын түшүнгөн. Ошондуктан ал разияллаху анху өз жоокерлерине бул төөнү кандай гана болбосун жыгылтуу керектигин, анткени согуштун аякташы анын кулашына байланыштуу деп буйрган. Ошондо бир жоокер алдыга чыгып, төөнүн бутун кылыч менен чапканда ал бакырып чөгөлөп отуруп калган. Азирети Али разияллаху анхунун кошууну төөнү төрт тарабынан курчап алган. Азирети Айша разияллаху анханын төөсү кулаганда жамал ээлери тарап кетишкен. Андан кийин Азирети Али разияллаху анху кимде ким курал жарагын таштаса же үйүнүн эшигин жаап алса, ага аманчылык болот. Бирөө дагы куугунтукка алынбайт, эч кимдин бүлкү олжо деп эсептелип тартылып алынбайт деп жарыялаган. Азирети Али разияллаху анхунун кошууну жогорудагы буйрукту аткарышкан. Азирети Зубайр бин Авам разияллаху анху менен Азирети Талха разияллаху анху ушул эле согушта шейит болушкан. Бул маалыматтын бир бөлүгү Ибни Асири жазган тарых китебинен кыскартылып алынды. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын экинчи халифасы разияллаху анху бул тууралуу мындай деп айтат. Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүргөнгө катышкан адамдардын бир тобу Азирети Айша разияллаху анханы Азирети Усман разияллаху анхунун каны үчүн өч алуу жихадын жарыялоо керек экендигине көндүрүшкөн. Ошентип ал разияллаху анха ушуну жихад жарыялап, сахабалар разияллаху анхумду көмөк көрсөтүүгө чакырган. Азирети Талха разияллаху анху менен Азирети Зубайр разияллаху анху дагы ага кошулуп кетишкен. Натыйжада Азирети Али разияллаху анхунун кошууну менен Азирети Айша разияллаху анха, Азирети Талха разияллаху анху жана Азирети Зубайр разияллаху анхунун кошуунун ортосунда согуш болгон. Тактап айтканда Азирети Талха разияллаху анху менен Азирети Зубайр разияллаху анху, Азирети Айша разияллаху анханын кошуунунда болушкан. Азирети Али разияллаху анхунун кошууну менен Азирети Айша разияллаху анханын негизги кошуунунун ортосунда согуш болгон. Ал согуш Жамал согушу деп аталат. Бул согуштун башталышында эле Азирети Зубайр разияллаху анху, Азирети Али разияллаху анхудан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан бир алдын ала кабарды угуп, согуштан бөлүнүп кетип, Азирети Али разияллаху анху менен салгылашпоого касам ичип, өз катасын мойнуна алган.
Экинчи тарапта Азирети Талха разияллаху анху да өз ажалынан мурун Азирети Али разияллаху анхунун баятынын ичинде болгондугун мойнуна алган. Анткени рабаяттарда кезиккендей, ал катуу жарадар болуп калгандыктан өтө кыйналып жатканда бир адам анын жанынан өтүп бараткан. Ал разияллаху анху андан кайсы топтон экендигин сураганда, ал мен Азирети Али разияллаху анхунун тобунанмын деп жооп берген. Ошондо ал разияллаху анху өз колун анын колуна коюп, сенин колуң Али разияллаху анхунун колу, мен сенин колуңда дагы бир жолу Азирети Али разияллаху анхуга баят берем деп айткан. Кыскасы калган сахабалардын пикир келишпестиктери Жамал согушунун учурунда эле чечилген. Бирок Азирети Муавия разияллаху анхунун пикир келишпестиги дагы эле уланып, натыйжада Сиффин согушу болгон. Азирети Халифатул Масих Ас-Сани разияллаху анху мындай деп айтат. Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүргөн топтор ар кайсы тараптарга чачырап кетишкен жана өздөрүн айыптоодон куткаруу үчүн башкаларды күнөөлөшкөн. Алар Азирети Али разияллаху анхунун мусулмандардан баят алганын билишкенде, ал разияллаху анхуну айыптоого ыңгайлуу мүмкүнчүлүк табышкан. Жана Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүргөндөрдүн айрымдарынын ал разияллаху анхунун тегерегине топтолгону да чын болчу. Ошондон улам алар ал разияллаху анхуну айыптоого ыңгайлуу мүмкүнчүлүк табышкан. Демек алардын арасынан Меккеге барган топ Азирети Айша разияллаху анханы Азирети Усман разияллаху анхунун каны үчүн өч алуу жихадын жарыялоого көндүрүшкөн. Ошентип ал разияллаху анха аны жихад жарыялап, сахабалар разияллаху анхумду өз жардамына чакырган. Азирети Талха разияллаху анху менен Азирети Зубайр разияллаху анху Азирети Али разияллаху анхуга Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүргөндөрдөн тезирээк өч алуу деген шарт менен баят беришкен. Алар тезирээк сөзүнүн түшүнүшкөн мааниси Азирети Али разияллаху анхунун назарында даанышмандуулукка дал келбеген болчу. Азирети Али разияллаху анху макул болгон, бирок бардык облустарды тартипке салуу керектигин жана акыбал өзүнө келгенден кийин өлтүргөндөрдү жазалоого көңүл буруу керек экендигин ойлогон. Анткени биринчи орунда ислам динин коргоо үчүн кам көрүш керек болчу. Өлтүргөндөрдү жазалоо маселесин кечигип калуусунун ислам динине эч кандай зыяны жок болчу. Өлтүргүчтөрдү аныктоо жаатында дагы пикир келишпестиктер бар болчу. Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүргөндөр кайгырган адамдар болушуп, баарынан да мурун Азирети Али разияллаху анхуга барып, ислам дининде бөлүнүп жаруу коркунучун бар экенин билдиргендиктен, Азирети Али разияллаху анху алар бузуклуктун негиздөөчүсү деп шек санаган эмес. Ал эми башка адамдар алардан күмөн санашкан. Ушул пикир келишпестиктен улам Талха разияллаху анху менен Зубайр разияллаху анху Азирети Али разияллаху анху өз убадасынан артка кайтып жатат деп ойлошкон. Анткени алар бир шарт менен баят беришкен жана алардын пикири боюнча Азирети Али разияллаху анху ал шартты аткарган эмес. Ошон үчүн алар шарият жагынан өздөрүн баят жоопкерчилигинен бошогон деп эсептешкен. Анан Азирети Айша разияллаху анханын кулактандыруусу аларга жеткенде, алар дагы кошулуп, Басраны көздөй чогуу жөнөшкөн. Басрада акими элде алар менен жолугушууга жол берген эмес, бирок адамдар Талха разияллаху анху менен Зубайр разияллаху анхуну мажбур болушуп, аргасыздык жана шарттуу түрдө Азирети Али разияллаху анхуга баят беришкендигин билгенден кийин, адамдардын көпчүлүгү ал разияллаху анхага кошулуп кетишкен. Азирети Али разияллаху анхуга ушул кошуун жөнүндө кабар түшкөндө, ал разияллаху анху да бир кошуунду даярдап, Басраны көздөй жөнөгөн. Басрага жетип баргандан кийин ал разияллаху анху бир адамды Азирети Айша разияллаху анха, Азирети Талха разияллаху анху жана Азирети Зубайр разияллаху анхуга жиберген. Ал киши алгач Азирети Айша разияллаху анханын алдына келип, силердин ой ниетиңер кандай деп сураган. Ал разияллаху анха биз оңолууну гана каалайбыз деп жооп кайтарган. Андан кийин ал киши Азирети Талха разияллаху анху менен Азирети Зубайр разияллаху анхуну чакыртып, алардан силер дагы ушул эле максатта согушка даяр болдуңарбы деп сураган. Алар ооба деп жооп кайтарышкан. Башкача айтканда оңолууну гана каалайбыз. Ал киши мындай деген:
Эгер силер оңолууну кааласаңар, анда силер тандаган жолуңар ага дал келбейт. Ал башаламандыкты гана жаратат. Өлкөдөгү азыркы кырдаал ушундай. Эгер бир адамды өлтүрсөңөр, миңдеген адамдар аны колдоп чыгышат. Алар менен күрөшө турган болсоңор, андан да көп адамдар аларга жардам берүү үчүн чыгышат. Демек, оңолуу үчүн биринчиден өлкөнү ынтымак жана биримдиктин жибине байлап, андан кийин козголоңчуларды жазалоо керек. Антпесе ушул башаламандыкта кимдир бирөөнү жазалоо бул өлкөдө фитна чагымчылыкка жол ачуу деген. А дегенде өкмөт түзүлүп, ал өзү жазалайт. Башкача айтканда, бийлик орногондон кийин ал бийлик өзү жаза берет. Бул сөздөрдү угуп алар: эгер Азирети Али разияллаху анхунун ушул эле максаты болсо, анда ал келсин, биз аны менен жолугушууга даярбыз дешкен. Ошондо ал киши Азирети Али разияллаху анхуга кабар берип, эки тараптын өкүлдөрү өз ара жолугушуп, согушуу дурус эмес, элдешүү керек деген чечимге келишкен. Бул кабар сабайларга, башкача айтканда Азирети Усман разияллаху анхунун киши колдуу болгонуна катышкан Абдулла бин Сабанын жамаатына жеткенде, алар коркуп кетишет жана алардын бир тобу кеңешүү үчүн жашыруун жолугушат. Кеңешкенден кийин алар мындай дешкен: мусулмандардын жарашуусу биз үчүн өтө зыяндуу болот. Мусулмандар өз ара согуша беришкенде гана биз Азирети Усман разияллаху анхунун киши колдуу болуп өлтүрүлгөн жазасынан кутула алабыз. Эгерде жарашуудан кийин тынчтык болуп калса, анда бара турган жерибиз калбай калат. Ошондуктан кандай гана болбосун тынчтыкка эч жол берилбеши керек деген чечимге келишет. Бул арада Азирети Али разияллаху анху да жетип барат жана ал жерге келгенден кийин эртеси күнү ал разияллаху анху менен Азирети Зубайр разияллаху анхунун жолугушуусу болуп өтөт. Жолугушуунун жүрүшүндө Азирети Али разияллаху анху: силер мен менен согушуу үчүн кошуунду даярдадыңар, бирок Алланын алдында коюу үчүн кандайдыр бир шылтоону да даярдадыңарбы? Эмнеге силер ушунчалык чоң курманчылык кылып, кызмат кылып келген исламыңарды өз колуңар менен жок кылууга аракет кылып жатасыңар? Мен силердин тууганыңар эмесминби? Эмне үчүн мурун бири-биринин канын төгүү арам деп эсептелинип, эми адал болуп калганбы? Эгер мен исламга кандайдыр бир жаңылык киргизген болсом, анда башка кеп эле. Кандайдыр бир жаңы нерсе да киргизилбегенден кийин ушул күрөшүүнүн эмне себеби бар деп сураган. Ошондо Азирети Зубайр разияллаху анхунун жанында болгон Азирети Талха разияллаху анху: сиз Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүрүүгө элди тукургансыз деп айткан. Азирети Али разияллаху анху: мен Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүргөнгө катышкан адамдарга наалат айтам деген. Андан кийин Азирети Али разияллаху анху Азирети Зубайр разияллаху анхуга кайрылып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын: Аллага касам, сен Али менен согушасың жана сен залимдерден болосуң дегенин эсиңиздеби деп сураган. Бул сөздөрдү угуп, Азирети Зубайр разияллаху анху өз кошунуна кайтып келип, Азирети Али разияллаху анху менен эч качан согушпоосу тууралуу касам ичкен жана өз чечиминде жаңылышканын мойнуна алган. Кошунда бул кабар тараганда бардыгы эми согуш болбойт, тескерисинче жарашуу болот деп сүйүнүшкөн. Бирок башаламандыкты көтөрүүчүлөр катуу тынчсыздана башташкан. Алар тынчсыздана башташкан жана түн киргенде жарашууга тоскоолдук кылуу үчүн төмөнкүдөй бир иш планды түзүшкөн. Алардын арасынан Азирети Али разияллаху анхунун кошунуна кошулгандар Азирети Айша, Азирети Талха жана Азирети Зубайр разияллаху анхумдун кошунуна түнкүсүн кол салышкан. Ал эми экинчи кошуундагылар, башкача айтканда Азирети Айша разияллаху анханын кошунуна кошулган чагымчылар, Азирети Али разияллаху анхунун кошунуна кол салышкан. Эки жүздүүлөр эки жакка Азирети Айша разияллаху анханын кошунуна жана Азирети Али разияллаху анхунун кошунуна бөлүнүп кошулушкан болчу. Өз ара салгылашышкан эмес, кошуунга кол салышкан. Натыйжада ызы-чуу көтөрүлүп, ар бир тарап, башка тарап бизди алдап кетти деп ойлошкон. Чындыгында бул бир гана сабайлардын планы болчу.
Согуш башталганда Азирети Али разияллаху анху бирөө Азирети Айша разияллаху анхага ушул акыбалды жеткирип барсын. Балким Алла Таала ал разияллаху анха аркылуу бул чагымчылыкты токтотор деп кыйкырган. Ошентип баш аламандыкты токтотуу үчүн Азирети Айша разияллаху анханы төөсү менен алдыга келтиришкен, бирок натыйжасы андан да коркунучтуураак болгон. Чагымчылар өздөрүнүн иш планын тетире болуп баратканын көрүп, Азирети Айша разияллаху анханын төөсүн көздөй жаата башташкан. Азирети Айша разияллаху анха: "Эй адамдар, согушту токтоткула, Кудай жана кыямат күнүн эстегиле" деп катуу кыйкыра баштаган. Бирок чагымчылар укпастан төөгө жаата беришкен. Басранын тургундары Азирети Айша разияллаху анханын айланасында топтолгон кошуун менен бирге болушкан болчу. Алар бул акыбалды көрүп аябай ачууланышкан жана Мумининдин абирине акарат келтирип жатканын көрүп ачууланышып, кылычтарын сууруп чыгышып, каршы турган кошуунга кол салышкан. Ошондо Азирети Айша разияллаху анханын төөсү согуштун чордонуна айланып калат. Анын жанына сахабалар жана кайраттуу жоокерлер чогулушуп, биринин артынан бири өлтүрүлө баштаган. Бирок алар төө тизгинин колдон чыгарышкан эмес. Азирети Зубайр разияллаху анху согушка катышпай бир тарапка кетип калган. Бирок бактысыз бир адам ал разияллаху анхунун артынан барып, намаз окуп жатканында аны шейит кылган. Азирети Талха разияллаху анху согуш талаасында эн башчылардын колунан өлтүрүлгөн. Согуш күчөп кеткенде Азирети Айша разияллаху анха ортодон чыгарылмайынча согуш токтобой тургандыгын көргөн адамдардын кээ бирлери төөнүн буттарынан кесип, төөнүн жамынчынын чечип жерге коюшкан. Ошондо гана согуш токтогон. Бул окуяны көрүп Азирети Али разияллаху анхунун жүзү ачуулангандан кызарып кеткен. Бирок болуп өткөн окуяны болтурбай коюуга эч нерсе кыла албай калган. Согуш аяктаганда өлтүрүлгөндөрдүн арасынан Азирети Талха разияллаху анхунун сөөгү табылганда Азирети Али разияллаху анху катуу кайгырган. Ушул окуялардын баарынан сахабалардын бул согушка такыр тиешеси жоктугу, бирок бул ээн баштыкта Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүргөндөр эле кылгандыгы жана Азирети Талха менен Азирети Зубайр разияллаху анхуманын Азирети Али разияллаху анхунун баятынын ичинде эле болуп көз жумгандыгы белгилүү болот. Анткени алар өз ой ниеттеринен кайтып, Азирети Али разияллаху анхуну колдоо чечимине келишкен, бирок кээ бир эң башчыларынын колунан өлтүрүлгөн. Азирети Али разияллаху анху аларды өлтүрүлгөндөргө наалат айткан. Жамал согушу бүткөндөн кийин Азирети Али разияллаху анху Азирети Айша разияллаху анха үчүн унаа жана жол каражаттарын камдап, Азирети Айша разияллаху анха жана ал разияллаху анха менен чогуу барууну каалагандарды өзү чыгып узаткан. Азирети Айша разияллаху анха кетмекчи болгон күнү Азирети Али разияллаху анху Азирети Айша разияллаху анханын жанына келип, ага таазим кылган. Бардык адамдардын көзүнчө Азирети Айша разияллаху анха элдин алдына чыгып: "Эй менин уулдарым, биз бири-бирибизди кыйнап жана акылсыздык кылып, бири-бирибизди капа кылдык. Келечекте ушул пикир келишпестиктердин айынан эч бир адам башка бирөөгө адилетсиздик кылбасын. Аллага касам, Али экөөбүздүн ортобузда башынан бери эркек адам менен кайын журтунун ортосунда болгондой пикир келишпестиктен башка эч кандай пикир келишпестик болгон эмес. Башкача айтканда майда чүйдө пикир келишпестиктер гана. Азирети Али разияллаху анху менин жакшылыктарымдын куралы" деп айткан. Азирети Али разияллаху анху: "Эй адамдар, Азирети Айша жакшы жана туура сөз айтты. Азирети Айша экөөбүздүн ортобузда ушул гана пикир келишпестик болгон. Азирети Айша разияллаху анха ушул дүйнөдө жана акыретте силердин пайгамбарыңар саллаллаху алейхи вассаламдын ыйык жубайы" деп сүйлөгөн. Азирети Али разияллаху анху Азирети Айша разияллаху анханы узатуу үчүн бир топ чакырымдарга чейин чогуу барган.
Азирети Али разияллаху анху өз уулдарына Азирети Айша разияллаху анха менен чогуу барып, бир күндөн кийин кайтып келүүгө буйрган. Жогоруда мен окуган үзүндү Табри китебинен алынган. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айтат. Азирети Талха разияллаху анху сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан кийин да жашаган. Азирети Усман разияллаху анху шейит болгондон кийин мусулмандардын ортосунда пикир келишпестик пайда болуп, бир жамаат Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүргөндөрдөн өч алуубуз керек дешкен. Бул топтун башчылары Азирети Талха, Азирети Зубайр жана Азирети Айша разияллаху анхум эле. Экинчи топ болсо, азыр мусулмандар бөлүнүп жарууга кабылышкан. Адамдын өлүмү адатта болгон бир нерсе. Адегенде ислам дининин салтанаты жана улуулугу орношу үчүн мусулмандарды бириктирүүбүз зарыл. Андан кийин биз Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүргөндөрдөн өч алабыз дешкен. Бул топтун башчысы Азирети Али разияллаху анху болчу. Бул пикир келишпестик ушунча күчөп кетип, Азирети Талха, Азирети Зубайр жана Азирети Айша разияллаху анхум Али Азирети Усман разияллаху анхуну шейит кылгандарды баш калкалоону каалайт деп айыпташкан. Ал эми Азирети Али разияллаху анху дароо өч алуу керек дегендер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын исламдан жогору коюшат. Алар исламдын пайдасын көздөшпөйт деп айыптаган. Башкача айтканда пикир келишпестик өз чегинен чыгып, өз ара согуш да башталып калган. Мындай согушта Азирети Айша разияллаху анха кошунду жетектеген. Ал разияллаху анха төө минип жүрүп, адамдарды башкарган. Азирети Талха менен Азирети Зубайр разияллаху анхума да бул согушка катышкан. Эки тараптын ортосунда согуш жүрүп жаткан кезде бир сахаба Азирети Талха разияллаху анхунун жанына келип: "Эй Талха, бир учурда сиз экөөбүз сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жайынында отурганыңызда, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Талха бир мезгил келип, сен бир кошуунда жана Али башка бир кошуунда болот. Али чындыкта болот, а сен туура эмес болосуң дегени эсиңиздеби?" деп айткан. Азирети Талха разияллаху анху муну угуп, көздөрү ачылып, "Ооба, ал сөздөр эсиме келди" деп жооп берген жана ошол эле замат кошуундан бөлүнүп чыгып кеткен. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн аткаруу үчүн согуштан бөлүнүп чыгып бара жатканда Азирети Али разияллаху анхунун кошунунан болгон бактысыз бир адам ал разияллаху анхунун артынан барып, канжар менен аны шейит кылып жиберген. Азирети Талха разияллаху анхуну өлтүргөн адам эми мага чоң сыйлык берилет деген ой менен Азирети Али разияллаху анху отурган жерге чуркап барып: "Эй Амирул Мумини, сизге душманыңыздын өлтүрүлгөндүгүнөн кабар берем" деп айткан. Азирети Али разияллаху анху "Кайсы душман?" деп сураганда ал: "Эй Амирул Мумин, мен Талханы өлтүрдүм" деп жооп берген. Азирети Али разияллаху анху мындай деп айткан: "Эй адам, мен да сага сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын атынан тозокко кирериңди сүйүнчүлөйм. Анткени бир жолу Талха экөөбүз сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жанында отурганыбызда, ал саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Талха, сен бир жолу чындык жана адилеттүүлүк үчүн кордукту көрөсүң жана сени тозокко кире турган бир адам өлтүрөт" деп айткан. Анан Сиффин согушу болгон. Анын окуяларында төмөндөгүдөй деп жазылган. Бул согуш Азирети Али разияллаху анху жана Азирети Амир Муавиянын ортосунда хижранын 37-жылы болгон. Сиффин бул Сирия менен Ирактын ортосундагы бир жер. Азирети Али разияллаху анху Куфадан кошуунун алып жөнөп, Сиффин жергесине жеткенде Сириянын кошуунун Амир Муавиянын жетекчилиги астында эчак эле жайгашып алып, Ефрат дарыясынын жээгин ээлеп алгандыгын көргөн. Азирети Али разияллаху анху аларга: "Биз согушууга эмес, тескерисинче Амир Муавия менен көйгөйлөрдү чечүү үчүн келгенбиз" деп ишендирген. Бирок Амир Муавия элдешүүгө макул болгон эмес. Сириялык кошуунун Азирети Али разияллаху анхунун кошуунун Ефрат дарыясынан суу алууга тыюу салган. Бул абалды көрүп, Азирети Али разияллаху анху өз аскерин кол салууга буйрук берген.
Ошентип Азирети Али разияллаху анхунун аскерлери сириялык аскердин мизин кайтарып, ийгилик менен дарыяга жетип алышкан. Азирети Али разияллаху анху сириялыктарды Эфрат дарыясынан суу алууга ачык эле уруксат берген. Сириялыктар Азирети Али разияллаху анхуга суу алуудан тыюу салган, бирок ал разияллаху анху дарыяны ээлеп алгандан кийин суу алууга аларды тыйган эмес, тескерисинче уруксат берген. Амир Муавия Азирети Али разияллаху анхудан Азирети Усман разияллаху анхунун өлтүргүчтөрүн аларга тапшыруусун катуу талап кылган. Бир жолу согуштун башталып калуу коркунучу пайда болуп калганда, эки тараптагы тынчтыкты орнуштуруучулар аны токтотуп калышкан. Согуш 37-хижранын Сафар айында башталган. Согушка чейин майда-барат согуштар болуп турган, бирок эки тарап тең согуштун кыйраткыч кесепеттеринен корккондуктан согуштан алыс болууга аракет кылышкан. Тынчтыктын бардык мүмкүнчүлүктөрүн сактап калуу үчүн эки тарап ыйык айларда убактылуу элдешүүгө макулдашкан, бирок бул иш-чара да ийгиликтүү болгон эмес. Ошентип Сафар айынын башталышында кайрадан расмий түрдө согуш жарыяланган. Бир мөөнөткө чейин согуш кандайдыр бир чечкиндүү жыйынтык бербегенден кийин Амир Муавиянын кайраттуулугу жоголо баштаган. Ушул кооптуу кырдаалда Азирети Амар бин Аас разияллаху анху ага ыйык Курандын нускаларын найзалардын башына байлап, чечим ушул китепке ылайык кабыл алынышы керек деп айтыңыз деген кеңеш берген. Демек дал ушундай кылынган. Натыйжада Азирети Али разияллаху анхунун жолдоочуларынын ортосунда пикир келишпестик пайда болгон. Алардын басымдуу бөлүгү Алладан чечим чыгаруусун сурануу өтүнүчүн четке кагууга болбойт деп айтышкан. Ошентип Азирети Али разияллаху анху эң алдыңкы саптагы топту чакыртып алгандан кийин согуш токтогон. Азирети Али разияллаху анхунун кошунунун көпчүлүгү Амир Муавиянын эки тарап тең өзүнүн өкүм чыгаруучусун тандап, ушул эки өкүм чыгаруучу биргеликте Курани Каримдин көрсөтмөсүнө ылайык кандайдыр бир чечимге келиши керек деген сунушуна макул болушкан. Тарых китептеринде бул окуя Тахким деп аталат. Сөздүн кыскасы сириялыктар Азирети Амар бин Аас разияллаху анхуну тандаса, Азирети Али разияллаху анху Азирети Абу Муса Ашари разияллаху анхуну дайындаган. Келишимге кол коюлгандан кийин аскерлер тарап кетишкен. Жогорудагы үзүндү Ибн Эасир китебинен алынган. Бул тууралуу Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын экинчи халифасы мындай деп айтып берет. Бул согушта Муавиянын шериктери куулук кылып, Куранды найзаларга көтөрүп, Куран кандай чечим чыгарса биз ага макулбуз. Бул максат үчүн калыстар дайындалышы керек дешкен. Ошондо Азирети Усман разияллаху анхуну өлтүрүү кутумуна катышкан жана ал разияллаху анху шейит болгондон кийин өздөрүн коргоо үчүн дароо Азирети Али разияллаху анхуга кошулган эң башчылар Азирети Али разияллаху анхуга. Булар туп-туура айтып жатышат. Сиз бир чечимге келиш үчүн калысты дайындап коюңуз деп басым жасай башташкан. Азирети Али разияллаху анху кайра-кайра баш тарткан, бирок алардын сөздөрүнө алданып калган кээ бир мүнөзү алсыздар Азирети Али разияллаху анхуну калыс дайындоого мажбурлашкан. Ошентип Муавия тарабынан Азирети Амар бин Аль-Аас разияллаху анху жана Азирети Али разияллаху анху тарабынан Азирети Абу Муса Ашари разияллаху анху дайындалган. Негизинен бул Тахким Усман разияллаху анхунун өлтүрүлүшү деген окуяга таандык болуп, ыйык Куранга ылайык өкүм чыгарылат деген шарт коюлган болчу. Азирети Усман разияллаху анхунун киши колдуу болгондугу окуясы тууралуу чечим чыгаруу, тагыраак айтканда өлтүргүчтөрдү жазалоо же кармоо боюнча Курани Каримге ылайык өкүм чыгаруу үчүн бул эки калыс дайындалган болчу. Бирок Амар бин Аль-Ас разияллаху анху жана Абу Муса Ашари разияллаху анху өз ара кеңешип, алгач биз экөөнү тең, башкача айтканда Азирети Али разияллаху анху жана Азирети Муавия разияллаху анхуну амирликтен бошотсок жакшы болот деген чечимге келишкен.
Так кийин башкача айтканда калыстар Азирети Усман разияллаху анхунун өлтүрүлүшү жөнүндө чечим чыгаруу үчүн гана дайындалган болчу. Бирок дайындалган калыстардын экөөсү тең, алгач экөөнү тең бошотуу керек, андан кийин сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт деген чечимге келишкен. Себеби ушул экөөнүн айынан бардык мусулмандар бале кырсыктарга кабылышууда. Бул ал экөөсүнүн жеке ою болчу. Бул экөө бийликтен алынгандан кийин мусулмандарга өзүлөрү каалаган адамды халифа кылып алуулары үчүн көз карансыздык берилет деп ойлошкон. Бирок алар мындай ишке дайындалбаган болчу. Бул эки калыс ойлой баштаган нерсе таптакыр туура эмес болчу, анткени алар ушул ишке дайындалган да эмес эле. Ошентсе да ал экөө бул чечимди жарыялоо үчүн ачык чогулуш өткөрүп, Азирети Амар бин Аль-Ас разияллаху анху, Азирети Абу Муса Ашари разияллаху анхуга кайрылып, биринчи сиз өз чечимиңизди жарыялаңыз, андан кийин мен жарыялайм деген. Ошентип Азирети Абу Муса, мен Азирети Али разияллаху анхуну халифалыктан кетирем деп жарыялаган. Андан кийин Азирети Амар бин Аль-Ас разияллаху анху ордунан туруп, Абу Муса разияллаху анху Азирети Али разияллаху анхуну кызматынан алып салды. Мен да анын пикирине кошулуп, Азирети Али разияллаху анхуну халифалыктан кетирем, бирок Муавияны кызматынан кетирбей, өз ордуна калгандыгын тастыктайм деген. Убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп жазат. Азирети Амар бин Аль-Ас разияллаху анху өзү абдан такыва адам болгон. Бирок ошол убакытта эмне себептен мындай чечим чыгаргандыгы жөнүндө талкуу жүргүзүүнү каалабайм. Ал ошол мезгилде жакшы адам экендигине карабастан, ал бирөөнүн сөзүнө кирип кеткенби же эмне болгон? Бул өзүнчө бир тема болуп, ага киришүүнү каалабайм. Бирок эмне болгон болсо дагы анын чечими туура эмес болгон. Бул чечимден кийин Азирети Муавиянын шериктери, калыстар Али разияллаху анхунун ордуна Муавия разияллаху анхунун пайдасына чечим чыгарышты жана бул туура болду дешкен. Бирок Азирети Али разияллаху анху ушул чечимди кабыл алуудан баш тарткан жана калыстар ушул ишке дайындалган эмес эле жана алардын чечими Курандын эч бир буйругуна негизделбейт деп айткан. Ошондо калыс дайындоодо басым көрсөткөн Азирети Али разияллаху анхунун ошол эки жүздүү шериктери диний иштерде эч ким калыс боло албагандан кийин эмне себептен калыстар дайындалган эле деп ызы-чуу чыгара башташкан. Азирети Али разияллаху анху мындай деген. Биринчиден, алардын чечими Куранга ылайык болот деген шарт келишимге киргизилген болчу. Аны булар аткарышкан эмес. Куранга ылайык чечим болгон эмес. Экинчиден, калыстар силер көрсөткөн басымдуулугуңар менен дайындалган. Эми өзүңөр калысты эмне себептен дайындадыңыз деп айтып жатасыңар. Алар ошол чыккынчылар жана эки жүздүүлөр. Биз туура эмес кеңеш бергенбиз жана сизге айтканбыз, биздин катабыз эле. Бирок эмне үчүн сиз бизге кошулуп кеттиңиз деген суроо туулат. Бул биздин да, сиздин да күнөөкөр болгонубузду көрсөтүп жатат. Экөөбүз тең болуп калганбыз. Биз да ката кетирдик, сиз да жаңылыштыңыз. Эми биз кетирген катабызга бушайман болуп, тообо кылабыз. Сиз дагы тообо кылып жасаган иштериңиздин баарын мыйзамсыз экенин мойнуңузга алыңыз деп айтышкан. Алардын максаты эгер Али разияллаху анху баш тартса, анда алар: сиз исламга каршы иш кылдыңыз. Ошон үчүн сиздин баятыңызда тура албайбыз деп анын баятынан чыгып кетишет. Ал эми эгер ал разияллаху анху катасын мойнуна алып, тообо кылам десе, анда ошондо дагы анын халифаты жараксыз болуп калат. Анткени мындай чоң күнөө кылган адам кантип халифа боло алат? Азирети Али разияллаху анху бул сөздөрдү угуп, мен эч кандай ката кетирген жокмун. Мен кайсы маселе боюнча бирөөнү калыс кылып дайындаган болсом, ал нерсе ислам өкүмүнө ылайык. Анткени ал маселе боюнча бирөөнү калыс кылып дайындаса болот. Бирок мен калысты дайындап жатканымда алар Куран жана хадис менен кандай чечим чыгарышса да, аны кабыл кылам, болбосо кабыл кылбайм деген ачык айкын шартты койгон элем. Мен бул чечимди эч кандай шартта кабыл албайм. Алар ошол шартты эсине сактабагандыктан жана кандай максатта дайындалган болсо, ал тууралуу эч кандай чечим чыгарылбагандыктан алардын чечими мен үчүн далил эмес деген. Бирок алар Азирети Али разияллаху анхунун бул жүйөсүн кабыл алышкан эмес жана баяттан бөлүнүп Хаварич, Хариджиттер деп аталып алышкан. Алар халифага баш ийүү шарт эмес. Кандайдыр бир иш көпчүлүк мусулмандардын чечимине ылайык аткарылат.
Анткени кандайдыр бир адамды баш ийүүгө татыктуу инсан деп кабыл алуу ла хукма илла лилах деген буйрукка каршы келет деген акыйданы жаратып алышкан. Нахраван согушу хижранын 38-жылы болгон. Нахраван бул Багдад менен Васиттин ортосунда жайгашкан. Бул жерде Азирети Али разияллаху анху менен Хаваричтин ортосунда согуш болгон. Ибн Асир тарыхында мындай деп жазылган: Сифин согушундагы көйгөйлөрдү жөнгө салуу үчүн Азирети Абу Муса аль-Ашари разияллаху анху Азирети Али разияллаху анху тарабынан, ал эми Амар ибн аль-Ас разияллаху анху Амир Муавия разияллаху анху тарабынан калыс болуп дайындалган. Тарых баракчаларында бул окуяны тахким дешет. Тахким маселеси боюнча Азирети Али разияллаху анхунун кошуунунан бир топ адамдар ал разияллаху анху менен макул болбой, баш көтөрүп бөлүнүп кетишип, Хаварич деп аталышкан. Бул хариджиттер тахкимди күнөө деп жарыялап, Азирети Али разияллаху анхудан тообо кылууну жана халифалыктан кетүүнү талап кылышканда, ал разияллаху анху толугу менен баш тарткан. Эмне үчүн баш тарткандыгы жөнүндө жогоруда түшүндүрмө берилген. Азирети Али разияллаху анху Амир Муавия разияллаху анхуга каршы Сирияга карай илгерилөөгө камданып жатканда, хариджиттер баш аламандык уюштура башташкан. Алар Абдуллах ибн Вахабты өздөрүнө имам кылып, Куфадан Нахраванга жөнөшкөн. Хариджиттер Басрада дагы өз аскерлерин топтошкон. Алар кийинчерээк Нахраванга барып, Абдуллах бин Вахабтын аскерлерине кошулушкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Абдуллах ибн Хабаб разияллаху анхуну Азирети Али разияллаху анхунун тарапкери болгондугу үчүн өлтүрүшүп, кош бойлуу аялынын карынын жарып, аны да өтө мыкаачылык менен өлтүрүшкөн жана Тай уруусунан чыккан 3 аялды да өлтүрүшкөн. Ушул кабарлар Азирети Али разияллаху анхуга жеткенде, ал разияллаху анху Хариз бин Муррахты элчи кылып териштирүүгө жөнөткөн. Хариджиттер аны да өлтүрүшкөн. Бул абалды көрүп Азирети Али разияллаху анху Сирияга баруу ниетинен баш тартып, Сирияга даярдап койгон 65 миңдей аскер менен хариджиттерге каршы согушууга чыккан. Нахраван жерине жеткенде хариджиттерди элдешүүгө чакырып, Азирети Абу Аюб Ансари разияллаху анхуга байрак берип, анын баш калкалоочу жайына ким келсе, ага каршы согуш кылынбайт деп жарыялаган. Бул кулактандырууну угуп 4000 кишилик хариджиттердин жүзү Азирети Али разияллаху анхуга кошулуп, көп сандаган адамдар Куфага кайтып кетишкен. Абдулла бин Вахаб хариджидин жетекчилиги астында 1800 адам гана алдыга чыгып, Азирети Али разияллаху анхунун 65 миң аскеринен турган кошуун менен согуш болуп, анда бардык хариджиттер өлтүрүлгөн. Бир рабаят боюнча 10 чакка да жетпеген астандагы хариджиттер аман калган. Азирети Али разияллаху анхунун аскеринен 7 киши шейит болгон. Азирети Амрах бинт Абдуррахман Азирети Али разияллаху анху Басрага жөнөгөндө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы Азирети Умми Салма разияллаху анханын алдына коштошуу жолугушуусуна келгенин айткан. Ал разияллаху анха Аллах Тааланын коргоосу астында баргыла. Башкача айтканда Азирети Али разияллаху анхуга Аллах Тааланын коргоосунда баруусун айткан. Кудайга ант болсун, сиз туура жолдосуз жана чындык сиз тарапта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үйлөрүбүздө калууну буйрган. Ошондуктан мен Аллага жана анын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга баш ийбестиктен коркпосом, мен да сиз менен бармакмын. Бирок Аллага ант болсун, менин назарымда баарынан абзел жана мен үчүн менин жаныман да кымбат болгон улуу Мумарды сиз менен кошо жиберемин деп айткан. Кандай болсо дагы бул баян бүтө элек. Кудай буйрса кийинки жумада да уланат. Бүгүнкү күндө дагы мен Пакистан менен Алжирдеги ахмадилер үчүн дуа кылууңарды чакыргым келет. Алжирден жакшы жаңылык келди. Акыркы 2-3 күндө эки башка сот жалган айып тагылган көптөгөн ахмадилерди актап салды. Аллах Таала ушул адилеттүү сотторго сыйлык берип, калган администрацияга жана сот тутумуна да ахмадилерге каршы жалган иштерди козгоп жаткандарга каршы адилеттүүлүк менен иштөө мүмкүнчүлүгүн берсин. Пакистандагы акыйкаттыктан тайып, ыйгарым укуктарынын кыянаттык менен пайдаланып жаткан айрым офицерлерге жана сотторго да Аллах Таала жүрөктөрүндөгү жек көрүүчүлүктү жана кара ниеттикти алып чыгып, маселени карап чыгууга күч-кубат берсин. Аллах Тааланын тагдырында бешенесине оңолуу жазылбаган адамдарды тез арада кармасын жана Пакистанда дагы ахмадилер үчүн тынчтык жана бейпилдик шарттарын жаратсын.
Пакистандык ахмадилер Пакистанда турган ахмадилер нафыл намаздарды жана дуага өзгөчө басым жасоолору керек. Бул дуаларда Рабби куллю шайин хадимука, Рабби фахвазни вансурни вархамни деген дуаны көп окугула. Аллахума инна наджалука фи нухурихим ва наузубика мин шурурихим деген дуаны да көп окугула. Истигфарга да көңүл бургула. Дуруд жана салаватка да көңүл бургула. Бүгүнкү күндө ал абдан керек. Жогоруда мен айткандай нафыл намазында окугула. Аллахым аларга да күч-кубат берсин жана ал жердеги абалды да тез арада оңдосун. Бүгүнкү күндө да намаздан кийин айрым жаназаларды окутам. Алардын биринчиси Хайрпурдун тургуну урматтуу Аббас бин Абдул Кадир Сахиб Шахид мырзанын жубайы, урматтуу Хумда Аббас айымдыкы. Ал Алла Тааланын тагдырына ылайык 29 декабрында 91 жаш курагында көз жумган. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Анын атасы доктор Мухаммад Ибрахим мырза Кинг Эдвард медициналык колледжинде окуп жүргөндө 1926 жылы өзүнүн бир ахмади курсташынан таасирленип, аялы менен бирге Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анхунун колуна баят берип, ахмадиятты кабыл алган. Ал Хумда айым 1951 жылы май айында Лахордо Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын сахабасы Азирети Маулана Абдул Маджид Сахиб разияллаху анхунун небереси жана Азирети Халифатул Масих экинчи разияллаху анхунун жубайы Азирети Саида Сара Бегам айымдын агасы, профессор Абдул Кадир мырзанын уулу болгон профессор Аббас бин Абдул Кадир мырзага турмушка чыккан. 1974 жылы күйөөсү профессор Абдул Кадир мырза Хайрпур шаарында шейит болгондо, ал аябай кайраттуулук көрсөтүп сабыр кылган жана Аллах Тааланын каалоосуна ыраазы болгон. Күйөөсү шейит болгондугуна байланыштуу анын Ахмади эмес бир бөлөсү көңүл айтуу катында Аббас абдан жакшы киши болгон, бирок туура жолдо акыркы сапарына кетсе экен деп тилейм деп жазган. Ошондо Хумда айым ага жолдошум өз өмүрүн берген жол туура, хидаят жолу экендиги менен мен сыймыктанам деп жооп жазган. Андан кийин Хумда айымдын мектеп кезинде жакын досу Шафик айым болгон. Ал күтүлбөгөндөн Пакистандын генералы Зия Уль Хак мырзанын аялы болуп калган. Бир жолу ал Зия Уль Хактын аялы жолдошунун президент болгондон кийин бардыгы мени көргөнү келишти, бирок Хумда келбей койду деген. Хумда айым бул жөнүндө билгенден кийин мен сүйүктүү имамым Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам менен анын жамаатына душман болгон адамдын жубайы менен жолугушууга менин эч каалоом жок деп айткан. Анан эч качан аны менен жолуккан эмес. Ал эсепсиз артыкчылыктарга ээ, тазалыкты өтө жакшы көргөн, сылык, адептүү, абдан такыба жана ыкластуу аял болгон. Ал калтырбай намаз окуп, орозо кармачу, балдарын да буга адаттандырган. Чандаларын төлөөдө шашылчу, ал ар дайым кайрымдуулук иштерин жасоого даяр болчу. Рамазан айында ал көптөгөн адамдар үчүн үйүндө күн сайын ооз ачтырууну уюштурчу. Халифат менен тыгыз байланышта болуп катуу сүйүүсү бар эле. Ал мага өз колу менен үзгүлтүксүз кат жазып турчу. Ал Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын китептерин көп окучу жана өмүрүнүн акырына чейин жамааттын башка китептерин жана Аль-Фазл газетасын окуп турган. 2006 жылы анын кичүү кызы доктор Амира 2 баласы менен жол кырсыгынан каза болгон. Ушул жоготууга чоң кайраттуулукту жана үлгүлүү сабырдуулукту көрсөткөн. Бардык тууган тушкандары жана тааныш билиштери аны эсепсиз артыкчылыктарынан улам аны жакшы көрүшчү. Ахмади эмес туугандары дагы аны аябай жакшы көрүшчү. Анын артында калгандардын арасында АКШда, Канадада жана Норвегияда жашаган 3 кызы жана 2 уулу бар. Алла Таала алардын бардыгына, анын балдарына жана тукумдарына ал жасаган жакшылыктардын улантуусуна күч-кубат берсин. Маркумдун даражаларын көтөрсүн. Кийинки жаназа 13 ноябрында 70 жаш курагында көз жумган ирактык Ризван Саид Наими мырзаныкы. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Анын уулу Мустафа Наими мырза мындай деп жазат: Менин атам түшүндө өзүн Саид Абдул Кадир Джилани Сахибтин жанында жана ал киши өз бут кийимин атама бергенин көргөн. Саид Абдул Кадир Джиланидин бут кийимин кийип алууга даражам бар беле деп атам аны алуудан тартынган. Бирок Саид Абдул Кадир Джиланидин кыстоосу менен атам бут кийимин кийип алган.
Анан Азирети Саид Абдул-Кадир Джилани бир киши жана анын жамаатын көрсөтүп, атама аларга кошулууну буйрган. Андан кийин Ризван Наими мырза Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көргөн. Бир нече жылдан кийин ал киши МТА аркылуу жамаатыбыз менен таанышканда Ризван мырза пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түшүмдө көргөндүгүм бул анын чыныгы кулу Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын келүүсү жана мен көргөн экинчи түшүмдө шейх Абдул-Кадир Джилани көрсөтүп, алардын катарына кошулуусун буйрган инсан жана анын жамааты бул убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын халифасы менен анын жамааты деп жооруган. Ошентип ал киши 2012-жылы баят берген. Маркум аябай такыба, ошондой эле жакындарына жана жакырларга жардамчы болгон инсан эле. Ал даават кылууну абдан жакшы көрчү. Ден соолугу начардыгына жана адамдар тарабынан көрсөтүлгөн каршылыгына карабастан, жашаган жеринде Ахмадият жөнүндө даават кыла берген. Ал ар дайым үй бүлөсүнө баят берип, жамаатка кошулууга насаат кылчу. Анын уулу, аялы жана аялынын бир тууган агасы дагы баят беришкен. Аллах Таала аларга бекемдикти берип, маркумдун жакшылык иштерин улантуусуна күч-кубат берсин. Аллах Таала маркумдун даражаларын көтөрсүн. Кийинки жаназа Кенияда диний кызмат кылып келе жаткан жамаатыбыздын миссионери Мухаммад Афзал Зафар мырзанын атасы Саргодха районуна караштуу Хачка айылынын тургуну урматтуу Малик Али Мухаммад мырзаныкы. Ал киши Алла Тааланын тагдырына моюн сунуп, 20 августта 90 жаш курагында көз жумган. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 1974-жылы ага Алла Тааланын жолунда туткун болуу бактысы да насип этилген. Жамаатыбыздын кызматкерлери, өз жашоосун динге арнаган миссионерлерибиз жана мугалимдерибизди абдан урматташчу. Маркум тахаджуд, орозо жана намазды эч калтырбай аткаруучу абдан меймандос инсан болгон. Ал кедейлерге жардам берүүчү, сабырдуу, шүгүр кылуучу жана тууган тушкандарга боорукер инсан болчу. Ал такыба жана чынчыл адам болгон. Ал ыйык Куранды үзгүлтүксүз окуп, ыйык Куранды көптөгөн балдарга үйрөтө алган. Анын артында калгандардын арасында 3 уулу жана 11 небереси бар. Жогоруда мен айткандай, Кенияда жамаатыбыздын миссионери Мухаммад Афзал Зафар мырза, анын уулу, ал азыркы учурда таблих талаасында жүргөндүктөн атасынын жаназасына жана сөөгүн коюуга катыша албай калды. Алла Таала ага да сабыр жана кайрат берсин. Маркумга кечиримдүүлүк жана ырайымдуулук көрсөтүп, анын даражаларын жогорулатсын. Кийинки жаназа Шафкат Махмуд мырзанын уулу, Лахор шаарынын тургуну Эхсан Ахмад мырзаныкы. Ал 27-июлда 35 жашында коронавирустан улам көз жумган. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Ал Гуджрат районунун тургуну, Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын сахабасы, Азирети Маулави Нуруддин Аджмал Сахиб разияллаху анхунун небереси, жана Гужранвала шаарынын тургуну урматтуу Иршат Ахмад мырзанын небереси, энеси тарабынан болгон. Акыркы 2 жылда ал Лахорго караштуу Рачна Таун аймагында жамаат президенти болуп кызмат кылган. Андан тышкары ал Дели Гейт амаратында Нау Мубайииндердин катчысы катары да кызмат кылуу мүмкүнчүлүгүн алган. Дават кылууну абдан жакшы көрчү. Аллах Тааланын берешендиги менен 8 адамды Ахмади кылуу бактысына да ээ болгон. Анын артында калгандардын арасында анын жубайы, 2 уулу, Азиз Ханан Ахмад Масрур 6 жаш, Азиз Мубин Ахмад Тахир 3 жаш жана Азиза Сайра Ахмад 5 жаштагы кызы, ошондой эле ата-энеси жана 3 бир тууганы жана 2 эжеси бар. Аллах Таала бардыгына сабырдуулук жана кайрат берсин. Ушул балдарга өзү жетиштүү болсун жана аларга анын жакшы иштерин улантууга күч-кубат берсин. Маркумдун даражаларын көтөрсүн. Кийинки жаназа Маулана Жалалуддин Шамс сахибдин кичүү баласы, урматтуу Рияузуддин Шамс мырзаныкы. Ал 27 майда көз жумган. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Маркумдун үй бүлөсүнүн таржымалы, убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын сахабалары Азирети Миян Мухаммад Сыдык сахибдин чөбөрөсү, Азирети Миян Имамуддин сахиб Сихвани разияллаху анхунун небереси, Хаваджа Убайдуллах сахиб разияллаху анхунун небереси, апасы тарабынан, жана Азирети Маулана Жалалуддин сахиб Шамс разияллаху анхунун уулу болчу.
Булардын бардыгы сахабалар болчу. Маркум Муси болчу. Анын артында 2 кызы жана 1 уулу калды. Аллахым аларга балдарына сабыр жана кайрат берсин. Анын аялы эрте каза болуп калган болчу. Алла Таала маркумду кечирип, ага ырайым кылсын. Анын бир тууганы Мунириддин Шамс мырзанын айтымында ал көптөгөн жакшы сапаттарга ээ адам болгон. Ал намазды калтырбай аткарчу. Ар дайым балдарына намаз окууга насаат кылчу. Ал халифалыкты абдан жакшы көргөн. Үйдө халифалык менен байланышып туруу жөнүндө ар дайым сөз болуп келген. Ооруп жаткан күндөрү дагы ал 2 жыл мурда мени менен жолукканы келип, ооруп жатканына карабастан чыдамдуулук, берилгендик жана шайырдык менен сүйлөп берген. Өзүн эч ойлобой, балдары жөнүндө эле ойлоп тынчсызданып жүргөн. Ал тууралуу адамдар ал ар дайым жылмайып жүрчү. Ар ким менен тил табышып жана башкалардын кыйынчылыктарында жардамчы болуу анын жакшы сапаттарынын бир бөлүгү болгон деген ой пикирлерин билдиришкен. Аллах Таала маркумду кечирип, ага ырайымдуулук менен мамиле кылып, даражаларын көтөрө берсин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر